Баткендин Бүргөндү деген айыл өкмөтү бар. Ошол жерде Ак Калпак деген Өрүкзар деген ат менен таанылган улуу устат, бардыгыбыздын устазыбыз, бүгүнкү күндөгү ислам таркатып аткан устаздарыбыздын баарынын устазы Молда Абдусатар Дамла деген өткөн. Албетте бул киши үчүн өзүнчө бир топ жолу сабак кылабыз иншалла. Ошол кишинин айылы адеп ахлакка сугарылган, пайгамбардын кулк мүнөзүнө, пайгамбардын жашоосунан, пайгамбарыбыздын адеп ахлагына сугарылган эл. Уурулук жок. Көчөдө басып бараткан унаңызды көрүнгөн жерге байлап коюп кете бересиз. Көчөдө басып бараткан эркектер басып баратса, ал көчөдө аялдар тик басып жолду кесип өтө албайт. Пайгамбардын мураскору болгон алымдар коомду ушинтип тарбиялап койгон. Аллахым ал устазыбызды ырайым кылып, бейиштин төрүнөн орун берсин.